Ош шаарынын Борбордук аянтында желбирей бер эркиндиктин желеги аталышындагы туу майрамы белгиленди. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, легендарлуу парламенттин депутаттары, мекеме ишканалардын кызматкерлери, шаардыктар жана жаштар катышты. Расмийлер шаардыктарды куттуктап, бул күн кыргызстандыктар үчүн өзгөчө майрам экендигин баса белгилешти. Бүгүнкү азем желбирей бер эркиндиктин желеги аттуу майрамдык салтанат баарыбызды чогултуп турат. Кызыл туу Манас бабамыздан бери жеңиштин туусу болуп келген. Кызыл туу желбиреп турса, бул жеңиш. Ага тоолук кыргыздын эл экенин белгилеп, кыргыз туусу бийикте турат дайым желбиреп. Иш чаранын жүрүшүндө Маданият башкармалыгы келечек чыгармачылык борбору тарабынан даярдалган концерттик программа орун алды. Анда патриоттуулукка үндөгөн ырлар жаңырап, көркөм окулду. Кыргызстандын жоокерлери тууну Борбордук аянтка алып чыгып, өлкөнүн эркиндигин даңазалашты. Эгемендүү мамлекет катары ооз жүзүндө айтып кала бербестен мамлекеттик тил дейбиз, мамлекеттин атрибуттары дейбиз. Ошону иш жүзүндө ар бир иш чараларда башты бийик көтөрүп, үнүбүздү бийик чыгарып, ар бир сөзүн жакшы билип, жакшы аткарганга өтөйлү деп. Мына ошол максатыбыз ишке ашты. Бүгүн элдин баары ырдады, баары колдоп беришти. Ошого биз терең ыраазычылык билдирип кеткибиз келет жашоочуларга. Мамлекеттик туу күнүнө карата уюштурулган иш чарада жарандарды мекенчилдикке, ар намыстуулукка үндөп, ар дайым Кыргызстандын желеги эркиндик үчүн, тынчтык үчүн желбирей берүүсү айтылды. Кыргыз эли ар бир жаран өзүнүн ушу бүгүнкү туубуз менен сыймыктанат. Туубуздагы көптөгөн тарыхты, Кыргыздын басып өткөн жолун жана келечегин камтыйт деп ойлойм. Ушул мен жеке оюм түндүгүбүз менен туудагы түндүгүбүздү коргоп турган ушу 40 чоросу менен мен сыймыктанам жана ар бир кыргыз жаранын сыймыктанууга чакырам. Кыргыз мамлекетинин мамлекеттик туусу 1992 3 мартта Жогорку Кеңеш тарабынан бекитилген. Желектеги алтын түстөгү бирдей өлчөмдө 40 нур болуп чачыраган күнгө окшош тегерек жайгаштырылган. Желектин кызыл түсү эркиндикти жана тайманбастыктын символу. Жаркыраган алтын күн бейкуттукту жана бакубаттуулукту чагылдырат. Түндүк өлкөдө жашап жаткан элдердин биримдигинин символу. Желектин кырмызы түсү Айкөл Манастын туусунун түсү болгон. Менимче азыркы жаштар өзүнүн туусу менен сыймыктаныш керек. Жаштар эмес, мамлекеттик жетекчилер сыймыктаныш керек. Мисалы үчүн чет мамлекеттерде спорттук оюндарда кыргыз туубуз желбиреп турганда бардыгыбыз жүзүбүз элбиреп, сыймыктанып калабыз. Же болбосо бир өнөрпоздору чет мамлекетке барып кыргыз туусун көтөрүп калганда сыймыктанып калабыз. Мен ошол Манас Семетей Сейтек уюмунун автору катары бир нерсеге такалып кетем да. Көп улуттуу элбиз биз. Кыргызстанда 100ге жакын улут жашайт. Ошол улуттардын башын бириктүүчүсү ушул туу. Быйыл Кыргыз Республикасынын туусуна 27 жыл толду. Бул күндүн урматы үчүн жерлерде туу күнү белгиленип, анын маани маңызы жаштарга айтылууда. Адал Акжол уулу, Самат Сейдамат уулу, жаңылыктар.